Саламатсыздарбы? Кыргызстанда халал продукцияларын керектөөчүлөрдүн саны күн сайын өсүп жатканы белгилүү. Ар бир тармак окшоп эле бул жерде дагы жөнгө салуучу механизмдер керек. Алар такпы. Ошол эле мезгилде халал деген сөз бир аз ойду келди колдонулгандай. Халал такси ачылып, ал жабылды. Халал пансионатын угуп жатабыз. Дүкөнгө барсаң халал жумуртка жана халал салат деген продуктылар да пайда болду. Биз бүгүн Ойордодо мына ушул тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизги темабыз жөнгө салуучу механизмдер кандай болушу керек. Биз бир аздан кийин сиздер менен кайрадан жолугушабыз, талкуулууну улантабыз. Азыр сюжетти көрсөк. Бүгүнкү күндө халал индустриясы дүйнөдө эң өнүгүп келе жаткан тармак. Ал эми Кыргызстанга халал түшүнүгүнүн келгенине бир канча жыл өтпөй эле эл арасында кеңири жайылууга жетишти. Алсак азык-түлүк, суу, кафе-ресторандар, пансионаттар жана мейманканалар, ал тургай такси кызматы дал ушул халал бренди менен аталууда. Буга чейин муфтияттын алдында атайын бөлүм бул стандарт боюнча сертификат берүү менен алектенсе, азыр бул милдетти коомдук уюм катары түзүлгөн борборлор бере алат. Алар халал стандарты боюнча сертификат алгысы келген ишкана өндүргөн продукцияны лабораториялык текшерүүдөн өткөрүп, талаптарга туура келсе гана атайын документ берет. Бирок Кыргызстанда ошол халал экенин даана аныктап бере турган белгилүү бир стандарттар беки элек. Бул өз кезегинде мамлекеттик структуралар менен халал стандартын жайылтып, анын алкагында жүрүп жаткан иштерди иретке салуу аракетин көрүп жатабыз деген уюмдардын ортосунда түшүнбөстүк, пикир келишпестиктерди жаратууда. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө эмне себеп? Халал индустриясын Кыргызстанда өнүктүрүү маанилүүбү? Эгер маанилүү болсо, анда эмне маселелер чечилип, кандай аракеттер көрүлүшү керек? Бул суроолорго жоопту Ойордо программасынын бүгүнкү чыгарылышында издейбиз. Гулянора Каныбекова, Айбек Култаев, Ойордо программасы. Гулянора, сага чоң рахмат. Программабызды баштаганга чейин Жоробай мырза, мен сизге кайрылгым келет да. Мурда халал деген түшүнүк этке эле байланыштуу болчу. Анан адал, арам деп малды союп атканда ошентип мен балалыгымда айтышчу да. Халал дегенге так аныктама берип коесузбу? Халал дегендин так аныктамасы бул өзү халал Курандын тили болгондуктан, ошо Куранда халал деп бир канча аяттарда келет. Пайгамбарыбыздын сөзүндө да халал деп келгендиктен, ошол биздин кыргызга которгондо адал мааниси. Так котормасы колдонууга уруксат берилген деген мааниде колдонулат. Эми бизде бул халал мааниси илгертеден сиз бир келе этке деп билип атканыбыз, бизде ал түшүнүк кеңири болбогондуктан балки. Бирок халалдын чөйрөсү бир гана этке эмес, анын чөйрөсү кенен да, чөйрөсү кенен. Ошондуктан бул халал дегенде ушул термин менен колдонуп атканыбыз, бул ушул уруксат берилген деп которулат. Так мааниси дагы ошондой болот. Рахмат сизге. Алмаз мырза, мына экономика министрлигинде халал индустрия бөлүмүнүн ачылышына мына быйыл 3 жыл болот экен да. Анан концепция ушул эле жылы иштелип чыгып, мына күзүндө силер текшерүүгө барабыз деп жатасыздар. Премьер-министр кол кое элек ага, Мен суроо мындай да, ушуга чейин эмне себептен жөнгө салынбай жатат? Биринчиден саламатсызбы. Экинчиден мен кичине эрте программа болуп калды, анткени концепция азыр до конца кол коюлу элек, өзүңүз айтып кеткендей. Экинчиден бүт министерство, ведомстволор менен согласованияны макулдашуу өтүш керек да. Бул нерсе жаңы нерсе болгондон кийин туура түшүнүш керекпиз да, биз светтик мамлекет болуп аткандан кийин. Бирок бул халал эмнеге азыр талап болуп атат? Анткени адамдар суроо пайда болуп атат да. 80% Кыргызстанда мусулман болгондуктан кийин ушул халалдагы мындай туура таза багытты алыш керек да. Буну биринчиден биздин министерствода концепцияны кабыл алуулардын астында биз деген көптөгөн аалымдар менен, көптөгөн илимдүү адамдар менен сүйлөшкөнбүз. Туура болобу же туура болбойбу деп. Муфтият менен диний башкармачылык. Концепцияда иштеп чыгууда кимдер катышты, кайсы тараптар? Мына ошону айтайын деп атам. Биринчиден биз диний башкармачылыгы менен муфтияттын биздин меморандумга кол койгонбуз. Бул меморандум эмнени билдирет? Бул деген диний иштечү муфтият менен Министерство экономика биргелешип, ушул ишти туура, таза жол менен алып барууга, бизди билесиңер, Кыргызстан суннит болобуз, ханафи мазхабтан. Ошондуктан биз билиш керекпиз, буну туура, таза жолго алып барыш керекпиз. Экинчиден, духовный управление мусулмандардан да бул ишти туура, таза карап, көптөгөн илимдүү адамдар отуруп, алымдар менен суроо кылып, анан ушуга биргелешип, чогуу ушу концепцияны ишке ашырдык. Бирок бул концепцияны ишке ашыруунун алдында
Академия наук менен, адистер менен, Министерство сельского хозяйства, ветеринарно-фитосанитардык коопсуздук жанакы биздин ведомстволор менен. Андан тышкары диний башкармалыгы по делам религии деген бар. Ушулар менен чогуу биргелешип, жанакы бизнес ассоциациялар менен дагы биргелешип ушул ишти тууралуу, туура таза багыт менен алып барууга да. Анткени бул халал деген сөздү жаңы эле Жорабек айкебиз айтып кетти. Бул деген таза уруксат берүү деген нерсе да. Бун менен жөн эле жана айтып кеткендей такси дегенде биз деле өзүбүз да күлкүбүз келген. Эми кантип такси бул кандай? Бул жөн эле исламдын сөзүн болбойт да, туура эмес да. Буну анткени таза, жакшы ниет менен көтөрүш керекпиз. Бул деген Кыргызстанга Кудай буйрса келечектүү, жакшы жанакы биз баарыбыз эле айтып атабыз да, мен айткым келет. Экологиялык, хорошо. Дагы талкуубузду улантабыз. Мыктыбек мырза, мисалы юстиция министрлигинде 5-6 уюм, сиз жетектеген уюмда эле катталган экен да, бирок жалгыз сертификат берчү уюм азыр сиз иштеген борбор болуп жатат да. Анын үстүнө муфтиятта мурда ошо бөлүм башчысы элеңиз. Эмнеге кеттиңиз жана кичине мына мисалы үчүн экономика министрлиги бул маселеге кийлигишпеш керек деген позицияда тургандайсыз да? Түшүндүрүп бересизби? Биринчиден муфтияттан кеткен себеби бөлүнгөнүбүздүн себеби биздин бухгалтериябыз дал келбеди. Муфтият диний мекеме катары ал мамлекетке салык төлөбөйт. Себеби анын өзүнүн бизнес структурасы жок. А биз бизнесменбиз, мындай айтканда. Биз жеке ишкана. Кылган ишибизге айлык алабыз, акы алабыз. Мындай айтканда, бизнес структурабыз, сертификатыбыз үчүн акча алабыз. Эми биздин салыгыбызды муфтият төлөй албайт. Биз муфтиятка отчет беребиз, муфтият төлөй албайт. Ортодо конфликт пайда боло баштады, мамлекет менен биздин ортобузда. Анан биз өзүнчө эле бөлүнүп, өз алдынча салык төлөйлү деп чыктык. Маселе ушунда болду. Анан бул жанагы муфтиятта команданын алмашканына дал келип калган үчүн ар ким ар нерсе деп ойлоду, бирок затында негизи ушу болгон. Биз Рахматулла Ажымдын учурунда да бөлүнөлү деп турганбыз өзүбүз. Анан экинчиси министрлик боюнча биздин министрлик керек. Министрликтеги халал сектору керек. Бул бизге бир жакшылык. СНГ мамлекеттеринин биринде да мындай структура жок, мындай институт жок. Бүт баары светтикпиз деп туруп, халал стандарттарын тана албайт. Элдин өзү бир нерсе кылып, бир жерден тастыктап жеп жүрүү да. Бирок эми маселе башкада. Бул структура, мамлекеттик институт эмне иш аткарыш керек? Муну анык болуш керек. Мамлекетте халал индустриясын өнүктүрүү боюнча саясатты иштеп чыгуучу орган ушулар болуш керек. Жана халал индустрия мейкиндигиндеги иштеп аткан мекемелердин мамлекет менен болгон диалогун булар камсыз кылыш керек. Бизге мыйзам базасы керекпи? Бизге мамлекеттен эмнелер керек? Биз булар аркылуу сүйлөшүбүз керек мамлекетке. Азыр анда кандай болуп атат? Аткаруучу да булар болуп калып атабы? Булар көзөмөлдөөчү. Мисалы үчүн биздин иште азыр булар көзөмөлдөй албайт. Буларда мыйзам жол бербейт бизди көзөмөлдөгөн. Булар бизди көзөмөлдөшү керек өзү. Силер стандартыңарга ылайык иш кылып атасыңарбы, же акча алып алып эле шабашка кылып атасыңарбы? Силер биздин керектөөчүлөр алдаган жоксуңарбы деп текшерүүчү прерогатива буларда болушу керек. Бирок балким келечекте болот. Балким булар мамлекеттик орган. Эми мамлекеттик светтик болгондуктан мына бизде мыйзамдар бар, булар сертификат бере албайт. Булардын иши мамлекеттик чөйрөдөгү иш да. Анан эми азыркы кылып аткан иштерин мен чындап айтсам түшүнбөйм деле, убактыбыз деле жок. Биз менен анча мындай. Ассаламу алейкум. Анан сизге мындай бут тосуу болуп атабы же мындай негизги дооматтарыңыз кандай болуп атат да? Эми азыр эфирдин алдында урушпайбыз деп сүйлөшкөн үчүн мен унчуккум келбей атат. Эгер өздөрүнөн сөз чыгып кетсе, бут тосуу деп айтпайм. Бирок мындай бир моменттер болгон. Мисалы үчүн Бекен аке өзү отурат, мен Мисирде жүргөн кезде мен эфирден көрүп калдым. Биздеги адал сертификат берүү борборунун сертификаттары туура эмес берилет деген сөздү айтты да. Бирок ошондон кийин ага чейин Темир Сариевке кирип да сүйлөшкөнбүз. Ушу жигиттердин алдында, Сариевдин алдында, Темир аке, мына балдар бизге жардам берсе болот эле десем, Темир Сариев мына өзү да тирүү, булар да тирүү айтты да. Силер эмне буларга жардам бербей атасыңар деп. Ой, жардам беребиз деп чыгышкан. Анан булар туура эмес сертификат берип атат десе мен кулап түштүм. Бул силер мамлекеттик чиновник. Бердимат Адамбаевич, эмне себептен туура эмес сертификат берип жатат деген ойду айттыңыз эле. Мыктыбек мырза өзү туура сөз айтып атат. Негизинен башынан баштабадыбы? Мына бул халал багытындагы иштеген адамдардын баары бизнес деп жүрүп болуш керек деген туура. Бизнесте болгондон кийин, бизнес иштегенден сөзсүз түрдө кандайдыр бир эрежелерди өкмөт тарабынан кандайдыр органдар тарабынан кабыл алынган эрежелерди аткарыш керек. Ошондуктан биз башынан эле биз ошо бир эреже болсун деп ошо халал чөйрөсүндө техникалык комитет деп коебуз. 30-техникалык комитетти түзгөнбүз.
бул комитет мына ушул Кыргызстанда иштеген, мына халал чөйрөсүндө иштеген ушу халал продукцияларына болгон талаптарды коюп стандарт иштеп чыгуу максатыда бир стандартты кабыл алышты. Мында ошол бизде ошол халал продукцияларына кандай талаптар коюлат, кандай эрежелери, кандай өндүрөт, кандай сактайт, кандай транспортлоп ташыйт, андай мындай баарын. Ал стандарт бар. Бар, аны кабыл алынды. Экинчи биз дагы бир стандарттарды иштеп чыгууну да пландаштырдык. Бул деген эме жана халал стандарт болгондон кийин талап болгондон жана тастыктоо жагы да бар да. Бул эле чыныгы эле халалбы же халал эмеспи деген. Ушул максатта ошол экинчи стандартта иштеп чыгууда бир кандайдыр түшүнүксүз мындай маселелер пайда болуп калды да. Бул деген эме мына биздин негизги карама-каршылык ушундай болуп атат. Ошо техника ошол мына негизинен Мыктыбек ажы дагы ошондой бир неме берген, тиги башка Камчыбек ажы деген дагы чыккан, ал ошо техникалык комитеттин жетекчиси. Анда айтылып атат, ушул органдар гана мына биздин республикада, биздин мамлекетте ыйгарым укуктуу халалдык органдар болуш керек деген. Жок. Сиздикин эмес, сизден эме эмес. Жана Камчыбек ажыныкында ушундай деген неме. Ал укук бизге гана берилиши керек деп. Ошол баягы монополия болгусу келип атат да. Эми бул деген биз экономика, рыночный экономикада жашап жаткандан кийин биз деген мамлекет бардыгына бирдей шарт түзүп бериш керек. Бирок бул сөздүн бүткөнүнө көп болду. Жок, ошол токтоп турсаңыз эми айтып өтөйүн. Ошондон кийин ушундан кийин мына сертификат берүүнүн эрежеси жок бүгүнкү күнгө чейин. Мен ушул негизинде мына Мыктыбек ажын ошондо деле айтам, азыр деле айтып коеюн Мыктыбек ажы. Баягы элге түшүнүктүү болуш үчүн, мына халал мусулмандарга түшүнүктүү болуш үчүн айтыла турган нерсе, халал дегенде кандай жол менен халал болуп атат, ушу тартибин кандай жолун аныктоо жолу жок. Түшүндүрүп кетесизби? Сиздер кантип бересиздер? Азыр өтө жакшы момент келди. Мындан 1 жыл мурда биз экөөбүз эфирде отуруп айтышканбыз. Эфир бүткөндөн кийин экөөбүз ака-укача кол беришкенбиз, чогуу иштешелди. Анан биз бул кишинин кабинетине барып 2,5 саат стандарт боюнча сабак алган ушул кишилер. Бул киши Кыргызстандагы күчтүү стандарт адистеринин бири, моюнга алыш керек. Анан бул киши мага тапшырма калды, Мыктыбек. Кыргызстанда адал стандарттарынын кандай берилиш жолун сен иштеп чыкпайсыңбы деди. Туурабы? Мен тапшырманы алып, канатымды кагып барып бир мынча акчага бүт стандарттардын жана үлгүлөрүн сатып алып, 6 ай иштедим. Адистерге акча төлөп иштедим. Алып келдим министрликке тапшырдым. Тех комитет жоюлган жок. Булар өздөрү билет, билбейм кандай причинада. Тех комитеттен сырткары эле Бекен агенин өзүнүн кеңеши менен отдельно барып тапшырып, акчасын төлөп, билбейм бул адамдар кандай жерде отургандар билбейм. Аягы мындай жооп берди. Жок, сенин стандартың ашыкча, бизде толтура стандарттар бар. Дублирует этпей эле коелу деген кагазды берди мынага. Эмне болду? Анан мен эмнеге буга убара болдум, түшүнбөй да калдым. Андан тышкары да мына мен Бекен агенин эфирден чыгып халал комитети жөнүндө сүйлөп атканына таң калам. Биздин уюм жөнүндө бир мындай шапалактай кагаз берип койгулачы десем, берген кагазы. Биз эксперттик заключение бере албайбыз деп кагаз беришет бизге. Эфирден чыгып биз жөнүндө сүйлөшөт. Ким берди? Муну билбейм, кагазыңар турат, окуңуздар. Айтып коесуздарбы, эмне себептен ошол стандарттар иштеп чыгылып, анан кайра эле жанакы мен айтпадым, жанакы окшо. Мына жерде мен жооп бере алдымбы Бекен аке? Сиздин тапшырмаңыз аткарылган. Жок, биз мен айтып коеюн эми мындай талашып тартышпай турган нерсе биз баарыбыз бул жерде жумушта деле айтып атпайлыбы? Ушу халал бизде ушу жакшы өнүксө, таза, мына экологиялык жактан таза продукт болуп, элдин ден соолугуна, калктын ден соолугуна кандайдыр жакшы болушуна көмөк болуп турган нерсе да, туурабы? Ошондуктан биз баардык ушуна бирдей талап болсун деп атабыз да. Ошого бир стандарт иштеп чыгалы десек, биздин ошол максатыбызга жанакындай өзү халал чөйрөсүндө иштегендердин өздөрү баягы мына мыйзам деген бар да, ошол стандарттарды кабыл алуунун, анын талаптары кандай болуп жазылыш керек, ошол аткарылбагандыгынан анан кийин ушундай немеге ушундай акала кетет. Бул мамлекеттин иши. Кайсы стандартты ким иштеп чыкса да, мунун болбойт, албайбыз муну. Муну болот экен, алабыз деп айтыш мамлекеттин ишиби? Причем бери дин ишкерлер. Алар иштеп келди, бул киши муну иштеп келди, мен муну чыгарып келдим, мен муну. Мамлекет карап туруп бизге мунау керек экен деп туруп муну бекитип бериштилердикиби? Эмнеге ушул стандарттар бекитилбейт азырча? Азыр мен айтып коеюн, мына бүгүн биз бул сиздин Мыктыбек ажы айтып койгон, бул баягы Совет
малында айтылған нерсе жогору жактан кандайдыр бир талап киргизген, бул туура эмес. Ошондо биздин стандарттар мамлекет кабыл кылган. азыр бизнес астынан мынаны жасап бергиле деп чыгарса, анан биз ошо бизнестин өзүнүн катышуусу менен, бизнес өкүлдөрү катышуусу менен мындай стандарттын өзү мындай эмес, природасы. Концепция иштеп чыгууда катышыштыбы? Мына иштеп келсе эмнеге мынтип анда отказ кылып койдуңар? Концепция иштеп чыгууда мисалы үчүн позициялар кабыл алындыбы? Азыр мындай болчу. Мындайда концепцияны айтып атпаймынбы? Бул деген бир эле жөн эле жазып эле чыгарылбайт да. Бул деген СНГ мамлекеттеринен эң биринчи болуп Кыргызстан. Негизи эле биз Кыргызстан дайыма биринчиде болобуз да. Бирок буну чыгарардын астында айтып атпаймынбы? Диний кызматкерлери менен биргелешип, ушуну тактап, анан кийин меморандумга кол койгон. Бунда экинчиден, бул да меморандум койгондо бул эң биринчи болгон максатта, андан кийин концепциянын дагы иши. Бул концепцияны мындай да, бирөө эле келип эле сертификатын жазбайт да. Мыктыбек байке окшогондор көп, мына эртең эле чыгат. Жана көп болушу керек. Көп болуш керек, конкуренциядан болуш керек да. Мыктыбек байке жалгыз болгондуктан эле ошон үчүн байке мындай өзү эле башкалары силердин басымыңардан иштей албай атат, ачыгын айтайын. Мен көк беттик менен танкага окшоп, көргөн жерде айтышып жүрүп иштеп жүрөм да. Как раз таки концепцияда вот ушул боюнча ачык айтылып атат. Биякта бул негизи халал деген сөз таза, ыйык нерсе деген сөз да. Бунда мындай да, биз наоборот мамлекет ушу биргелешип туура таза ишке ашыра алып атабыз бул концепцияда. Бул мисал айталык мына продуктыны. Бул продукты кандай чыгыш керек? Бул жөн эле союп туруп эле кафеден сатып жеген эле халал эмес да. Бул деген жок, мен азыр айтып коеюн да. Могу стандарттарды кабыл алып мен до конца бүтүрөйүн, сиз менен сүйлөшөбүз азыр байке. Халал концепцияда бул деген таза продукцияны, мисалы малды алалы, койду. Фермерский хозяйстводан баштап, ошол жактан төрөлүшүнөн баштап, жайытта кайсыл жайытта жүргөнү, кайсы фермерский өрөөндөн келгени, ошол жактан келгенден кийин кандай вакцинацияларды кылып атканы. Азыр Кыргызстанда ушул кичине проблема болуп атат. Бир келишкен бир система болуш керек биякта. Ошон үчүн биз жана ветеринарный санэпидемстанция менен фитосанитария менен чогуу, ошондо малдын келиши, транспортировкасы, андан тышкары союлушу, бүт нерсенин баары биргеликте кылыш керек да. Талант мырза, сиз дагы иштеп келе жатасыз ушул тармакта. Айтсаңыз, мамлекеттин күчү жетеби, айтып атпайбы? Биз төрөлүшүнөн баштап көзөмөл жүргүзөбүз депчи. Мисалы үчүн малды союп атканда анын эти халал болгонун кантип тастыктайт? Керектөөчүлөр аны кантип билет? Тастыктоо мисалы үчүн эгерде ошол биринчи талаптар бар, эмне мал союу боюнча кандай жол менен жүрсө ошондо бул халал болот. Биринчиден талап бул касапчыга болот. Аны текшерүү мүмкүнбү ошол талаптарды? Кандай? Ошол талаптарды текшерип чыгуу мүмкүнбү? Тастыктоонун жолун сурап атат. Тастыктоонун жолун ошол мисалы үчүн касапчылар кантип текшерет? Текшерилбейт. Биринчиден бул конвейер коюлат. Основной мисалы үчүн эт маселесин алганда ушул халал стандартына ушул конвейер, целый конвейер коюлат. Мисалы үчүн кандай башталат халал процедурасы, анан аягына чейин ушу баарын иликтегенден кийин, ошондой баардыгы шарият талаптарына жооп берилгенден кийин гана мына ушул конвейер чындыгында адал стандартына шайкеш келинет деп ошондой жыйынтык чыгат да. Бирок бул абдан азыр эттен тышкары продуктылар көп да. Сиздер кандай иш алып барып жатасыздар да? Ар бир продуктун текшерип чыгуу өзүнчө эле чоң жумуш да. Бизде лабораториялар жок, жеке лабораториялар бар, аларга барып жана текшерип алса болот, сиздер кызматташканча. Жалпы жөнүнөн азыр бизде Кыргызстанда лабораториялар бар, Кудайга шүгүр. Кайсыл бир мисалы үчүн келген. Бир халал лаборатория жок да, Халал лаборатория деген эмне деген түшүндүм. Эми ошол атайын халал индустриясына арналган лабораториячы? Жок, халал маселеси мындай маселе да. Жок эмес, мындай да, мына бизде болгон лабораториялар мына аккредитациядан өткөн тамак аш продукцияларын изилдей турган 33 35 ушундай лаборатория бар. Бар аккредитациядан өткөн, аларга ошол барып туруп ошол тиешелүү жанакындай көрсөткүчтөрүн аныктаса болот. Лаборатория кайсыдыр бир заттын составын чыгарып берет. Ал жетиштүү, сиздер кызматташ. Анын составында арам болсо арам дейбиз, адал болсо адал дейбиз. Эми союлган малдын Бисмиллахи Аллаху акбар деген дуасы айтылды айтылбады, дүйнө жүзүндө мындай лаборатория жок мен билгенде. Жок. Нурлан мырза, сиз эксперт катары айтып кетесизби, кандай чечилиши керек? Стандарттар кантип коюлушу керек? Тастыктоочу сертификаттарды ким бериши керек? Мамлекет кийлигиши керекпи же жокпу? Саламатсыздарбы? Биринчиден биз бул маселени айтардан мурун биз башка мамлекеттердин тажрыйбасына көңүл бурушубуз керек да. Ошондой эле мисалы Малайзияны алып көрсөк, ошондой эле биз алыска кетпей Кытайды алып көрсөк, Кытайда мисалы эгер карай турган болсок, ал жакта ушул ишкерлерге, жеке ишкерлерге мамлекет өтө көзөмөл кылып, аларга болгон мүмкүнчүлүктөр түзүп берет да.
мисалы ала турган болсок, мисалы бизде көптөгөн лабораториялар бар деп атабыз. Бүт бардыгы мамлекетке тиешелүү да. Эгерде биз башка ошо Кытайды алып карап көрө турган болсок, аларда көз карандысыз лабораторияларды абдан көп ачылып кеткен мамлекетте. Алар университеттердин ичинде жеке Мыктыбек Байкеге окшогон ишкерлердин өзүнчө бир организациялар, булар көз карандысыз лаборатория менен иштешет. Жана буларды мамлекет өзлөрү колдоп, ошолорго болгон мүмкүнчүлүк тастыктай турган лабораториянын баарын алып беришет да. Бул эмнеге дегенде, биз могу базар экономикасында жашагандан кийин мамлекет ар бир ишкердин конкурентоспособный продукция чыгарганга өбөлгө түзүп бериш керек да. Бирок бүгүнкү күндө жөнөкөй эле эгер карай турган болсок, уже халал индустриянын ачылышына канча жыл өттү. Бирок эгерде мындай үстүртөн карай турган болсок, Мыктыбек Байке менен мамлекеттин ортосунда бир келишпестик болуп, улам эле урушуп атышат да. Негизинен бул жерде талаш тартышта эч кандай пайда жок. Неге дегенде, эгерде дейт, кайсыл мамлекет дейт да, өзүнүн стратегиясы жок болсо, же ошол мамлекетте эмне болуп атканын түшүнбөсө дейт, алар ар дайым бири-бири менен талашат дейт да. А эгерде ошол мамлекет өзүнүн стратегиясы болуп, каяка кетишибиз керек, конкретный бир жолду билген болсо, концепция болсо, анда алар туура жолго кетиш керек да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бизде ушул нерсе болбогондуктан биздин жаш жеке ишкерлер бүгүнкү күнгө чейин конкурентоспособный продукция чыгара алышпайт. Жөнөкөй эле пример, мисалы, ИСО Мыктыбек Байке эмне конкуренция чыгарып атабы ушу бүт лаборатория. Жок, бул жерде сөзүңүз айтыңыз. Аида, можно я скажу, да? Сиз айтып атасыз, отуруңуз. Мамлекет эчтеке кылбайт дегенде мындай деп, Малайзия боюнча биз мына Кудай буйрса 4 жыл болду алар менен катташып жакшы иштеп жатканыбызга. Биз эмне себептен Малайзиянын тажрыйбасын бул жерде башка маселе болот. Эң таза Малайзияныкы дүйнө жүзүндө араб мамлекеттер менен, мусулман мамлекеттер менен жана ошондой эле Европа мамлекеттери менен эң жакшы стандарттардын бири. Экинчиден Кыргызстан, экинчиден Байке, мен азыр айтып өтөйүнчү суранычы. Мен бияктын сөзүнө жооп берейин деп атам. Экинчиден бир нерсе айткым келет да. Малайзиянын биздин мамлекеттик жумушчулар жыл сайын барып практика алып кетип атат. Анын ичинен духовный управление, мына могул жылы 2014-жылы духовный управлениенин зам муфтийи барган, биздин кызматкерибиз барган, Кыргызстандардын кызматкери баргандагы жана диний кызматкери барган. Бул жана концепцияда чогуу иштетилген балдар. Алар барып көрүп, Малайзияда мамлекеттик уровенде бул нерсе иштейт да. Анткени биз Малайзиянын мамлекеттик уровенде азыр биздин сүйлөшүү боюнча алардын жанакы эксперттери мамлекеттик орган ушул суроону көзөмбөдө экен. Халал суроосу. Андан чыкар Малайзиянын мына биз азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Бияка келип бизден жанакы обучающий семинарлар, могу концепцияда жазылып турат. Ушу семинарлар чындап эле конструктивдүү сүйлөштүк да. Адистерди диалогду мындай бир конструктивдүү кылбайлыбы? Кантип чечилиши керек? Мен эмнени каалайт элем бүгүнчү? Булар менен айтышкым деле келбейт. Сөз деле бүткөн го. Мамлекетти биз халал индустриясына ишке салышыбыз керек деп атам да. Мамлекет халал стандарттарын мамлекеттик норма катары тана алыш керек. Мамлекетте мыйзам деген нерсе бар. Булардын концепциясы али мыйзамга дал келеби жокпу? Бул чоң маселе. Мен мыйзам боюнча сурап атам. Концепциясын окуган да жокмун. Бизде калыптанган мыйзам процедурасы боюнча мен стандарттарды бердим. Бирок айтып атат, биздин концепцияңар мейли, молодец, концепцияңар сонун экен. Ким эле укмуш. Бирок мыйзам боюнча мына стандарттарды эмнеге кабыл албадыңар деп атам. Мен ушуну сурасам, мамлекет жооп бербейт. Экинчиден мен давайте ар бир сөзгө мындай жооп Алмаз, сен мындай кылбайсың, Алмаз. Сен кечирип кой. Мен сени сыйлайм да, бирок мынагу эфир да. Мунуну биз пайдалуу колдонуп албайлыбы? Давайте Байке. Ошондой кылбайлы. Силердин сөзүңөрдү мен эфирсиз деле айтып берем, ар бир сөзүңөр эмне деп айтарыңар. Анткени сиз билесиз. Мамлекетте бүгүнкү күндө биз бир нерсеге мобилизация кылышыбыз керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, халал индустриясы керектүүчүлөр көбөйүп атат. Бул бизден жана алар ушул халал продукциясын алышы керек да. Эгерде Мыктыбектин өзүндө проблема болсо, айланып кетейин, мен айдай бегиле, мен кетип деле калайм. Бирок андан халал жабылып калбайт да. Сиздин берген сертификат канча сом турат сертификатыңыз, эгер сыр болбосо? Бул бизде келишим. Бирок биз СНГ мамлекеттери боюнча биздики аябай арзан. Биз азыр мына таможняга кириш маселеси турат. Биз жакында күзүндө конференция өткөрөбүз деп атабыз. Ушу 4 мамлекеттин халал комитеттери алар бизди бир аз жекирип атат. Эмнеге силер прайсыңар өтө арзан? Себеби таможняга кирсек башка мамлекеттердин дагы жанагы өндүрүшчүлөр бизге келиши мүмкүн. Ошо бажы биримдигинде кандай чечилет бул суроочу?
халал? Бир жек болобу мындай? Бажы биринде азыр халал деген жок, аякта бүт Аны частный. ойлонгон адам жок. Аякта бүт частный да. Аны ойлоно турган мамлекет биз менен айтып Айда мындай да мына бажы биримде ошол СНГ КМШ мамлекеттеринин эмесинде ичинде бир эле Кыргызстанда ошол мамлекеттик органда халал боюнча эме мындай отдел ачылган, ошо бөлүм ачылган да, бизде гана Кыргызстанда гана. А башка жерде андайлар жок. Эми бул деген дагы биздин баягы мына бизнеске ошол бизнес халал өндүрүүчүлөргө колдоо болсун деген кандайдыр бир чечилген маселелер болсо чечип мамлекеттик уровенде чечип деңгээлде чечип берет. Бирок ушул жерде түшүнбөстүк жанакындай маселелер чыгып атат да, баягы ар ким өзүнүн кызыкчылыгын көздөп калып атат, баягы эме. Биз ошол мен айтпадымбы жанакы, тосуңуз, жана айтпадымбы? Ошол эле биз стандартка ошол биринчи халалды баштаган ошол Камчыбек ажыны киргиздик, ошол жетекчи кылдык, ошол давай ушул стандартты иштеп чыккыла дедик. Анын ал киши өзүнүн жеке менчик эмесин, ишканасын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу халал боюнча орган болсун деп киргизип атат. Эми ал болбойт. Мамлекет киргенде ал мамлекеттагы монополияга айланып албайбы, жана коррупцияга жол ачпайбы? Мамлекетке бул нерсе берилиш керек. Мамлекет эң күчтүү ресурс ээси да. Мамлекет элдин саламаттыгын, кепилдигин алган институттар көптүгү мамлекет. Биз болгону тастыктоочу органбыз. Биз тастыктап гана беребиз. Бирок биздин тастыктообуз туурабы, туура эмеспи? Же биз башка кылып атабызбы? Алдап атабызбы? Аны мамлекет көзөмөлдөш керек. Мамлекет ушуну көзөмөлдөсө менин колу бутум менен замында көзөмөлдө. Сиз жөн эле азыр иштей берсеңиз болбойбу? Бирок башка киши муну иштетсе, ал калтырып этпесин. Мына система пайда болушу керек деп атат. Айда бул жерде маселе мен сизди түшүнбөй атам да, сизге азыр мына мисалы үчүн борбор иштеп атат, бир тоскоолдуктар болуп атабы? Мамлекет эмне себептен көзөмөлдөшүн эле көзөмөлдөшүн деп атам. Тоскоолдук эмне? Мындай бир конкреттүү тоскоолдук жок. Жана күйөө баласы жакпаган кайненелер болот, ар жерде ар нерсени сүйлөй берген. Ошондой гана деңгээлдеги ушактар жүргөнүн эске албаганда башка тоскоолдук жок. Кудайга шүгүр биздеги тек регламент жөнүндөгү мыйзам бизди сонун коргогон. Сонун коргойт бизди. Биз ошол мыйзам негизинде иштейбиз. Канча текшерүүлөр болду, канча ушактардын негизинде ар нерсе болду, биз бузган жокпуз, иштеп атабыз. Маселе башкада. Бизди колдосо жакшы болот эле. Бизге окшогон органдардын пайда болуусуна шарт түзсө жакшы болот эле. Халал индустриясынын өнүктүрүүсү боюнча стратегиясын иштетсе жакшы болот эле. Сөздүчү. Мисалы үчүн мен айтып коеюн. Мисалы Муктубек байке айткандай, мисалы биздин мамлекет бул монополия да негизиненчи. Мамлекет башкарыш керек. Мамлекет милдети ошол. Кыргыз элин башкарыш керек. Анан ошондой эле ушундай бир организацияларга өтө көмөк көрсөтүш керек да. Жөнөкөй эле бир примерди айтып берейин. Кыргызстан СНГ боюнча биринчи жолу 1998-жылы ВТОнун составына кирген да. ВТОго киргенден кийин биз мамлекет биз ВТОго как өнүгүп келаткан өлкө эмес, биз өнүгүп кеткен өлкө уровень менен кирип алганбыз да. Эгерде кайсыл бир мамлекет өнүгүп кеткен уровень менен кирип калса, анда ага көптөгөн ВТО тараптан көптөгөн чектөөлөр болот да. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө биздин мамлекет ошондой бир регулирование деп коет, башкаруу, мисалы тарифтик жана тарифтик эмес башкаруу деген бар. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет болгону тарифтик эле гана башкаруу кыла алат. Ошентсе дагы эч жакта таможенный пошлинаны көтөрө албайт. Средний сельскохозяйственный продукцияга таможенный пошлина 9,7% гана көтөрө алат да. Ал эми тарифтик эмес башкаруу деген эмне? Бул деген жанагындай квота, лицензия, лаборатория дегенге эч убакта мамлекет контроль кыла албайт. Эмне себептен? Биринчиден, биздин мамлекетте эч кандай лаборатория жок, эл аралык деңгээлде жетишкен. Ошол себептен бүгүнкү күндө бизге Кытайдан адамдын ден соолугуна зыян эттер келип жатат. Индиядан жана буйволдордун жана Индиядагы эч ким карабаган уйлар, прививка сайылбаган, вакцина сайылбаган уйлар кирип атат. Бирок биз аларга контроль кыла албай атабыз. Неге дегенде, дагы жада калса биз аларды тастыктап, булар адамдын ден соолугуна зыян келтирет деп айткан күндө дагы биз эч нерсе кыла албайбыз. Себеби дегенде Кытай, Индия мамлекеттеринде аларда деген эл аралык стандарттар өнүккөн абдан. Бул деген ISO 22000 деп аталат. Ошол нерсе болгондуктан биз даже тастыктай албайбыз да. Ошол себептен элге халал тамакты жеткизиш үчүн бул адал, бул жакшы, ден соолукка зыян келет деген мамлекет антип кыла албагандан кийин биз ушундай организацияларды, халал индустрияны өнүктүрүшүбүз керек да. Неге дегенде ушул негиз менен элге жетет информациячы. Мындай болот да, жөнөкөй эле сөздөр менен айткандачы, мисалы үчүн дүкөнгө киргенде ошол
жана колбаса халал деп жазылып турбайбы? Ошол чын эле халалбы, жокпу? Керектөөчүлөрдү ошол эле кызыктырат да. Мен мына азыр жигиттин айтканына мындай бир аргументми келтирип коеюн, айтымда каршы аргумент. Жигит айтып атпайбы, бизде эч кандай лабораториялар жок деп. Мен айтып кетпедимби? 33 эл аралык лабораториялар жок. Уктурсаң башта. Ошол 33 лаборатория аккредитациядан өткөн. Эл аралык стандарттардын деңгээлинде өткөн. Эл аралык аккредитация деген түшүнүк жок. Эл аралык стандарттардын негизинде аккредитациядан өттү деген түшүнүк бар. Бир доктор азыр айтып коеюн, буну ким өткөзүп атат? Ушул аккредитация ким берип атат? Кыргыз аккредитация борбору деген бар. Ал болсо мына эл аралык лабораторияларды аккредитациядан өткөзүүчү уюм бар. Ошонун чыныгы мүчөсү. Былтыр бир эмес, эки жолу келип туруп, алар бизди мына жерде келип туруп, аудит өткөзүп кетип, ушуга ушуну танып кетти да. Бул деген эме халалга буруп албайлы. Доктор, мен эме айтып атпайбы? Ар бир мүнөт мамлекетти жаман. Азырчы программа бүтүп калат да, сунуштарыңыздарды айткан. Анан кийин ошол лабораторияларды жоктоп атпайбы? Ошолор лабораториялар ошол уюмга мүчө болгон дүйнөдө бардык өнүккөн мамлекет, 73 өнүккөн мамлекет. Ошолордун баары таанып алар берген. Бул киши балким маалыматы жоктур, бирок сиз айткан маалымат туура. Биз лабораторияда ишенебиз. Маселе башкада. Азыр муну халалга буруп албайлыбы? Айта бериңиз. Бул сектор, азыркы экономика министрлигинде сектор бизге керек сектор. Булар бизди кандай жерге урбасын, кандай ушактабасын, мен айтам, бул керек. Балким булардын ордуна башка адистер келсе оңолуп кетер. Бул керек институт. Маселе башкада. Азыр мен айтып атасың, Мыктыбек мырза. Маселе эмнеде? Азыр караңыздар. Биздин мунугу халал талаасында чырылдап атканыбызды, ушундай конфликттердин бар экендигин көрүп туруп, булар биз менен айтышып эмес, мунугуну чечип бере турган органдар. Мен дагы ошону айткым келет да. Азыр айтышып эле калбастан программанын негизинде кандай жыйынтыкка келебиз, кантип иштешесиздер? Азыр Алмаз Параз, мен айтып өтөйүн. Булар биз менен айтышат дагы, биздин деңгээлибизге түшөт да. Биз болгону тастыктоо органы, мамлекетке биз жалынып барышыбыз керек. Айланып кетем, кылбаспы? Мисалы үчүн ушул жеке сектордучу. Экен жакшы билебиз, мурун журналист болуп иштегенде аябай азыр мындай бир мондай көргөзүп атат да мамлекетти. Мен бир нерсе айткым келет. Мамлекет, Алмаз, мамлекетти андай көрсөткөн жокмун. Анда сиз мында сөз бербейсиз, мына отурбуйт, мына көрдүңүзбү? Сөз бербейт. А концепция эмне кылып атат? Концепция деген мына ушуну духовный управление менен, бүт жана ведомстволор менен биз чогуу биргелешип жасайлык деп атабыз. Ушул жакта таза жакшы болсун. Ошондо бул концепцияга бүт адистер килет. Ошондо жана Малайзия башка мамлекеттер менен чогуу иштетип туруп, анан Мыктыбек байкени ошондо бир жылдан кийин Кудай буйрса текшеребиз да, бүт берген жана сертификаттардын баарын карайбыз ошондо. Ошондо ушул концепцияда чечилет. Ким текшерет? Ким сертификат? Жандай эмес Жорабек байке. Ошого келет Жорабек байке. А сиз тоже. Алмаз, сен өзүң начальник уксаң, андай текшерүү компетенциясы жок Алмаздын да. Биз деген ошо концепцияда иштетип атабыз. Ким текшерет? Ким бүт мүчөлөр кирет? Ветеринар менен санитарлык станциянын баардыгын сизди халал дегенди. Сен өзүң начальник уксаң. Мен азыр башка жактан. Начальникмин. Башка жактан. Мен айтайын дегеним эмнеде? Жок, Жорабек байке сөз бериңизчи. Айда. Жорабек байке айтыңызчы. Жорабек мырза, айтсаңыз кандай чечилип атат азыр маселе? Маселе негизи багы эсенги боюнча билле халал сектор бизде ачылып аткандыктан бул жаңы эле кадам таштап атат. Буларда убакыт бериш керек негизичи. Бүгүн эле ачып коюп туруп эртең натыйжа канай деген болбойт да. Булар деле аракетин кылып атышат, концепцияны иштеп чыгып атышат, жөнгө салал деген эле көйгөйдө жүрүшөт да. Бирок эми жаңы болуп аткандыктан немелер болуп атат. Бирок биздин немеден бул сектордон алдын халалдар иштеп баштап частный мындай жеке немдер иштеп баштагандыктан алардын дагы иши жүрүп атат да. Кандай болбосун бизде жоктон көрө жогору иш кетип атат. Иш болуп атат. Анан экинчи жагынан биздин диний башкармадан дагы аябай ушул халал жөнүндө талаптар көп. Анан биз диний башкармадан ачып кайра бизден бөлүнгөндөн кийин, биз сертификат бере албагандан кийин биз бар иштеп аткандарга жолдоп атабыз. Ошолордун тастыктаганы менен макул иштей бергиле депчи. Демек биз жана концепцияны иштеп чыкканда дагы ошо негизи туура мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Мен ойлойм, мамлекет ошонун үстүндө иштеп атат. Жана дин саясат борборунун директору Кадыр Маликов айтып жатат да, негизи эле этке гана коюлушу керек ошол стандарттар, калган бүт продукцияга ошол халал неме стандарттарын таңуулоо бул коррупцияга жол ачат депчи. Жок, менимче анын ою туура эмес. Себеби азыр өзү башында айтып кеттиңиз, халал салат деп да кеттиңиз да. Эми ошол салат сатылып атса, ошол жерге чочконун эти мусулмандагы харамга кошулуп кеткен болсо, аны адал дейбизби биз? Жок.
демек ал арам да. Жок, ошону текшерип чыгууга мүмкүнчүлүк барбы? Жетишерликпи мүмкүнчүлүк? Менимче текшерип чыкканга улам эле мүмкүнчүлүк бар. стандарттар, мисалы үчүн талаптар өзгөрө берсе кандай болот? Улам элечи? Жок, талаптар улам өзгөрбөйт. Талаптар улам Бул халалга өзгөрбөйт. туура келеби, туура келбейби депчи? Жок, бул неме стандарт бир кабыл алынат да. Малайзиялык стандарт бизде кабыл алынган башка стандарттар бар. Бул стандарттар баарыгын эгер биз чукуп келе турган болсок, баардык диний негизде түзүлгөн, укуктук негизде базасында түзүлгөн, ал жерде алымча кошумча сөзсүз болот. Биздин муфтияттын кошулуп калганыбыз ошол жагынан болуп атат. Мисалы үчүн концепцияда жанагы балды дагы ошол текшериш керек депсиздер да. Кантип текшересиздер? Суу деп жатасыз, Мыктыбек мырза, суу дагы кээде халал болбой калат депчи. Анын бүт базарды текшерип чыгуу мүмкүн эмес да, халалдыкачы. Мындай да, маселе бардығын текшерип чыгууда эмес. Мисалы үчүн бир өндүрүшчү өзүнүн чыгарган продукциясынын адалдыгын тастаткысы келет да. Ошону гана биз текшерип, мынау адал экен деп тастыктап беребиз. Бул деген сөз биз мамлекет эмеспиз да, барып текшере беребиз. Бул мамлекеттин иши. Мисалы үчүн жанагы тамак аш коопсуздугу бар. Булардын текшерүү прерогативасы бар. А биз тастыктоочубуз, нотариус. Нотариуста эле иш да биздики. Биздикин тастыктап бериңиздер, биз ошону тастыктап беребиз. Текшерип көрүп, ооба, мында арам жок экен. Болгон ишибиз ушул. Эми мына жерде ичим күйүп аткан бир нерсе бар айда. Биз дайым бир диалог аракет кылабыз. Эфирге келебиз, анан ушинтип айтышып, кайра кетип калабыз. Ушинтип айтышып, кайра кетип калабыз. Мен экинчи булар мен мындай эфирге да келгим келбейт да. Ушу акыркысы го. Мен өтүнүчүм бар, жигиттер. Биз чогуу иштешпейлиби? Силер жардам бербейсиңер, бизге окшогон органдарды көбөйтпөйлүбү? Силер мына стандарттардын кабыл алышына жардам бербейсиңерби? Жаңы тех регламенттерди, жаңы стандарттардын иштелип чыгышын. Уксаң алмаз, мен сенден чоңмун киш. Сыйлап койбойсуң, кыргызсың го. Укпайсызбы, сиз мени эйдебеңиз. Жок, сен сыйлап койдуң, сенден чоңмун деп. Мен угуп атам сизди. Угуп турсаң, мен сага пайдаланам. Аудиторияда Бишкек гуманитардык университетинин Ушул студенттери келет. нерселерди силер менен биз сүйлөшүп алсак болбойт беле? Жок, болот. Неме, Мыктыбек мырза. Келебиз да мынтип эле айтышып кетип каласыңар. Туура айтасың. Баягында экөөбүз сүйлөшкөнбүз, туурабы? Ооба. Анан мага алып келген жоксуң да, туурабы? Айтып койчу. Жок, сиз айткан жака алып бардым бекенеге. Сиз айткан жака алып бардым. Алып бардың, Анан кийин ушунда алба койду деп келдиңби? Мен эми ал кат силерде бар да бекенеге. Жок, менде жок. Мен да менин тааныш эмес. Жок болду, мен да берем сизге. Жок, эми мындай. Азыр мындай да. Мага кече эле мен келип кетти, жанагы экинчи Камчыбек ажы келип кетти. Мен айттым, давай келип баягы техникалык комитетти жандандырып иштеп. Эгер эртең мага кел, мен ошол Камчыбек ажынын стандарт менен силердин өкмөттүн коштуруп бир жакшы стандарт иштеп чыгалы техникалык комитетте. Азыр ошол мен өзүм мындай буйрук бердим иштеп чыкканга. Эгер келсең, эртең келсең, ошо сенин мынаны ким жазган? Башка бирөө жазыптыр да. Бекенеге ал стандартты ким иштесе иштей берсин. Бизде бир жакшы стандарт болсо болду. Ошону алып келгиле, мен ошондо эме кылбай койсок, мен баягы туура жерге сени жөнөткөм, туурабы? Бардың. Эми ал кишилер жакшы түшүнбөптүр, эми мен азыр ошол жердемин. Мына могу сөзү ушул. Мен ошол жердемин да. Бизге ушундай сөз керек. Эгер келсең, ошол эки ажынын эки стандарты бар да. Мен ошол экөөнү бириктирип, бир жакшы мына ком эмеге биздин эмеге жаккан бир стандарт алып берели. Ошо менен ошону колго алып иштесеңер, биз эки колдоп сүйлөп, мен айтканым туура. Биз силерге даттанып барышыбыз керек, туурабы? Бекенеге жардам бергиле, мынау мынтип атат деп биз силерге даттанышыбыз керек, туурабы? Силерге кайрылышыбыз керек, бизге жардам керек болуп атат деп. Биз азыр эгер силерге кайрыла албасак, силерден только бизге отбор туруп алса, кимге барабыз? Айда. Бул вопрос боюнча Жоройбек байке да билет, Равшан байке зам муфтий, анан жана Максат биздин ажыбыз муфтийбиз чакырган. Камчы байкени чакырган, Муртазалиев жана Экобанктын чоңун жана Мыктыбек байкени чакырган. Мен чакырган эмес. Чакырган. Өзү айткан, мен лично чакырам деп чакырган. Ошол жактан биз чогуу отуруп сүйлөшөт дейбиз. Ушунда давайте чогуу отуруп, ушул концепцияны полностью карап эметелик дегенде, мана Максат ажы өзү айтат, ошон келген жок. Келген жок. Камчы байке да келген жок. ТК-30 чоңу Мыктыбек байке да келген жок. Биз азыр бул программанычы өз ара мындай талаш кызыкчылыктардын тиреш эмес, биз азыр бир нерсе керектөөчүлөрдүн бул мамлекеттик иш да. Бул мамлекеттик иш. Муфтият деле улам ортого, муфтият бул коомдук ишкана. негизи ким башкарууда турат деген суроо эмес да, ошол халал канчалык бизде иштеп кетет. Биздин максат мына бул бизнес чөйрөсүндө кандайдыр бир укуктук мындай талап чөйрө түзүп берүү да. Эми ошону буларга шарт түзүп берүү. Негизги максат, мамлекеттин негизги максаты ошол. Ошол максатта биз жанакындай эме кылалы десек, эки адам эки башка келип атат. Эми мен экөөңөр тең чакырып атам, ал киши макул болду.
Камчыбек ажы, жаңа мен келат элем буларга айттым. Ал мен чакырдым келди деп. Эми сизди Бекен аке, элиңиз Эфирден чакырдым. менин стандартымды ыргытып ийгиле. Мен ага претензия деле кылбайм. Камчыгеники өтөбү, Бирок бир стандартты кабыл алып, ошол менен иштейбиз. Бир стандарттарды алып биздин ишибизди тартипке койгула болду. Айда, бул концепцияда ошол Бирок мыйзамдык күчү жок деп атпайбы? Маселе анда эмес. Кандай мыйзам жок? Ошол бир стандартты биз ошол бир чыгара алып атпайбызбы? Байке айтат, духовный управление керек жок. Кантип духовный управление керек жок буякта? Кантип керек жок буякта шарият боюнча? Качан айттым мен? Сиз жаңы айтпайсызбы, духовный управление буякта керек жок? Стандарт боюнча, стандарт жок. Биз ошол стандарт боюнча чогуу биргелешип иштелип атабыз. Буякта эч ким бөлүнгөн жок. Нурман, негизи кандай болуш керек? Идеалдуу элестетсек да биздин өлкөдөчү. Мен оюм боюнча мен экономистмин да. Экономист жактан айтып кетсем, негизинен ушул нерсени ишке алып барыш үчүн эң биринчи мен ойлойм, бул Байке деле айтпады кел депчи. Бул жерде ынтымак пайда болуп атат да. Бул бир эгер ынтымак болсо, албетте бунун берекеси болот. Экинчиден, ушул лабораторияларды өнүктүрүшүбүз керек. Идентификация деп коет да. Мисалы, кайсыл бир, мисалы жана ISO деген бул 2005-жылы чыкканда, международный эме стандарт боюнча. Анан ошол чыгаар менен канча деген мамлекеттер бүт эме жаш жеке ишкерлердин баарын ошого бурганда багытта давайте ушул сертификатты алгыла. Биз дүйнөдө конкурентоспособный болуп, биз башка мамлекетке өзүбүздүн продукциябызды жаяйлы деген да. И ошондой эле биз эгерде биз ошол идентификация кылышкан сразу эме мамлекет тараптан приказы келген, ошо бүт уже баштады да. Ошол эле биздин коңшу өлкө Казакстан, Россия, Евразийский экономический союздагы өлкөлөр бүт бар бул нерсени баштады да. Негедир Кыргызстан балким ошол этапта баштап атат же баштай элек. Биз ушуну обязательно кылышыбыз керек. Эгерде биз ушул идентификацияны чечип алсак, биз халал индустрия бул жакшы бир багытка түшөт деп ойлойм да. Ошон үчүн Сурооңузду берип койсоңуз болот. Сатты. Эрмек Усупов, мен бүгүн студентум. Урматтуу мырзалар, булар мамилелердин эле тирешин көрүп атасыз да. Мен ойлойм бир конструктивдүү бир чечимге келбейсиздер да. Сизге суроо ошо, сизден жана сертификат алган канча азыр колдонуучулар? Жакын мекеме менен келишимибиз бар. Ошолор салык төлөйт да мамлекетке. Төлөйт. Анда урматтуу экономика министринин өкүлдөрү эртерээк чечип бербейсиздер да. Жок, анан эгер салык силер концепция менен иштегенде да салык дагы мамлекетке келиш керек, э? Конечно, биздин концепцияда бул бүт полностью прозрачный болуш керек да. Муктубек Байке айтпайбы, мен берген сертификатты договорной дейт да. Мисалы, биякта айтып коеюн, мисалы бир киши колбаса чыгарат да, ага халал деген надпись, сертификат керек. Ал жанды анткени мусулмандар ишенет, алат. Анан ал айтат, Муктубек, бербейсиңби сертификат? Берейин, давай текшерейин. Биз билбейбиз кантип текшерип атканын. Лабораториясы барбы жокпу? Адистери международный стандарты Малайзиядагыдай, к примеру. Ошол кандай билбейсиң? Анан ошону билиш үчүн ачылгансың, Алмаз. Сен ошону айткан үчүн ачылгансың. Экинчиден дагы бир нерсе жок, мен да айтып коеюн. Биздин жанакы буйрук чыккан премьер-министрибизден бүт биринчиден так баалар болобу анда сертификат берүүдө? Да, жок, биздики азыр мындай буйрук чыккан премьер-министрден. Бүт бойны цехтерин баары тең азыр тартипке алып келүү. Бүт бойны цехтерин баары тең евразийский стандарт. Анан азыр жыйынтыктайбыз, дагы бир сурооңузду берип койсоңуз болот. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Менин суроом Муктубек ажыга. Азыркы убакта бардык тамактарды, полный эттерди эле халал деп айтканга болбойт. Ар бир нерсени, мисалы үчүн койду деле алып келип сойгондо, Алланын аты менен айтылбаса, ал арам болот. Халал деп айтылбайт. Экинчи суроом, биздин Кытайда миллиондогон окраскалар келет. Эмнеге аны халал эмесин билип туруп аласыздар? Аласыздар. Аны биз албайбыз. Сертификат берип атат. Программабызды жыйынтыктайбыз. Биз аларга сертификат беребиз. Саламатсыздарбы? Азамат Каработоев, Бишкек гуманитардык университетте. Мен ошо бул жактан министрликтен келген өкүлчүлүктөргө бергим келет да. Эртең биз бажы биримдигин босоосунда турабыз. Бизге мындайча айтканда сөккө салды да. Эми 3-4 айдан кийин иштеп баштайбыз. Анан биз баягы ошол бажы биримине кирген өлкөлөргө карап көрсөк, Казакстан мусулман өлкөбүз да, ислам бизге ошон. Анан аларга этти экспорттойбуз да, эң негизги биздин сырьёбуздун бири. Эң туура. Анан ошого мисалы Муктубек мырзага ошогон жеке ишкерлердин сунушу менен халал деген сертификат таксылдабыз. Эртең алар ишенет, анткени бизде жакында эле эшек эти менен абдан авторитет болуп атпы башка СНГ өлкөлөрүнө. Биз айтып атабыз, бүт жагынан биринчи орунда депчи. Биз ушул жагынан да биринчи орунда. Азырчы мен айтып коеюн деген программабыз бүтүп калып атат да. Анан кичине сунуштарга туш келсеңиздер, мындай сунуштарды айтып бүтүрөлү да программада. Сунушумду айттым Муктубек мырзага. Биздин эшиги ачык. Биздин госстандартка келгиле. Мынаны эмени жанакы вопросты мен чечип берем. Экинчи бул тиги айтып атпайбы?
Қазақстан биздикин тааныбы берген сертификаттар деп. Эгерде бизде стандарт официалдуу түрдө кабыл алынса, талаптар боюнча, экинчи стандарт ошол сертификациянын процедурасы боюнча да бир стандарт кабыл алып туруп, ошол официалдуу түрдө кабыл алып берсек, ошонун негизинде кабыл алынган стандарт эмелерди, мына бул сертификаттарды тааныйт. Рахмат сизге. Алмаз мырза, кыскача сунуштарыңызды. Мен бир нерсе айткым келет. Тыянак. Биякта азыр мамлекеттик ичине мындай шубап ичине эме болуп кетти да, мындай тияк бияк депчи, мен ачык бир нерсе айтайын. Могул Кудайга шүгүр, ушул концепцияны Кудай буюрса кол коюлат, мен билем. Ушул концепцияны иштеткен бүт менин министерство жааматына рахмат айткым келет. Темир Аргынбаевичке дагы айткым келет. Почему? Потому что ушул концепция халалды Кудай буюрса жанакы согласованияларда өткөндө ушул мусулмандарга ушу мамлекет катары ушу кызыкчылыгын киргизүү үчүн ушул концепция кирилип атат бияктачы. Кудай буюрса ушуну таза Кыргызстан ушу халал деген дүйнө жүзү билет буну мыктыбек эмес деп халал. А мамлекет Кыргыздын эти, чыныгы ушундай сонун жаратылышта жараткан малдын ичкен суусу, жеген чөптү, бирок ушуну биз баарыбыз айтып атабыз укмуш сонун деп. А бирок буну документтүү түрдө малазиялык стандарттар менен же турецкий стандарттар менен ушуну далилдеп дүйнө жүзүнө чыккандан кийин гана Кыргызстандын жанакы действительно бренд Made in Кыргызстан деген чыгат. Кудай буюрса ушуга мен чын айткым келет, элге дагы ушул жакшы ниет менен мондай азыр айтып атасыңар чыгып жатат. Бирок негизи билиш керексиңер да, ким таза кылгысы келип атат халалды, Алладан коркот. А ким жөн эле ушу менен башка ниети менен да. Рахмат сизге. Муктабек мырза, сиз айтып атпайсызбы, мамлекет бизге шарт түзбөй жатат депчи, бирок мына концепция кабыл алынганы жатат, кол коюлганы. Мен концепция жөнүндө азыр болуп ишенсеңер эме кыласыңар. Мен мисалы үчүн бул концепцияны мен да карап чыгайын деп атам, себеби мына мейкиндикти иштеп атам. Мен азыр ушу оюм бузулуп атат, ушул министрликтин ушул бөлүмү боюнча оюм кайра бузулуп атат. Менимче кайрылат болушум керек парламентке дагы, өкмөт башчыларына дагы ушул бөлүмдүн иши жөнүндө. Себеби бул концепция биздин ишибизге жана мыйзамдарга каршы келсе, бизге чоң бөгөт болот. Окуп чыкса болобу? Сөздөрдөн мен түшүнүп атам, бул өтө агрессивдүү, жана биздин индустрияны мындай бир бүлүндүрө турган концепция болсо, бул ачып атат баардыгына чогуу иштейлик деген сөз. Муктабек байке, сиз жок болчусуңуз, сизди чакырганбыз, сизди тапкан жокпуз байке. Ушул концепция биринчиден, экинчиден тартиптүү болду. Макул, хорошо. Адептүү болду. Жок, адептүүбүз байке, сиз дагы. Министрликте иштейсиң, мамлекеттик чиновниксиң, адептүүрөөк болду. Конечно байке. Болду, айтсаңыздар, программага 2 мүнөт калды. Мен оюм ушул, мамлекеттин бул ишкана, бул мамлекеттик институт адистерди же компетенттүү алыш керек, же бул институтту жабыш керек деген ойго келип атам азыр. Себеби бул индустрияга мындай балта менен кириш, мындай эч ким билбеген нерсени биз муфтият менен кылдык, анттык, мамлекетте шабып атат, муктөбөгөздүн кызыкчылыгын кылып атат. Жигиттер, бул коомдук телевидениеден сүйлөп атасыңар, ойлоп койсоңор болмок, кайерде отурганыңарды. Мен эртеңден баштап ушул аракетке кирет болушум керек деп ойлойм. Таарынбасын. Сизден да уксак, Нурлан мырза, эксперт катары айтсаңыз кандай? Мен айтарым ошо кааларым, биздин мамлекеттеги жеке ишкерлер ушул эртең Евразийский экономический союзга кошулганда Кыргызстандын эти деги эле азык түлүк продукттары экспортко чыкса деген ойдомун да. Ошолор баардыгы биздин эттерибизди алса, бир гана бул эме эмес. Казакстан эмес, дагы канча деген араб өлкөлөрү бар. Ошол эле Кытай бар, биз алабыз деп даяр. Ушул нерсени өнүктүрсөк, жана башка мамлекетти карай турган болсок, ал мамлекеттер ушул жаш ишкерлерге жада калса алар консультационный совет беришет, бесплатно да бекер берет да. Кантип конкурентоспособный продукция чыгарып, анан мамлекеттен тышкары экспорт кылыш керек. Ошондой нерселер жок да. Ошол нерсенин башталышы мына ушундай халал индустрия баштады да, булар конкретно консультация берет бекер. И ошондой эле сертификат берип атат. Концепция боюнча айта кетсек, мен эми айта албайм да, бул концепцияны мен түзгөн жокмун, булар менен болгон да жокмун. Болгону айтсаңыз болот. Ушул жерден суроо туулат да, эмнеге элге жайылган жок концепциячы? Концепция негизинен мына биринчи мындай иштелип чыкканда официалдуу түрдө өкмөттүн сайтына жарыяланган, ошол эле Минэкономиканын сайтына жарыяланган. Бардык мындай катышкан ошолордун баары катышып, өздөрүнүн сунуш пикирлерин берген. Ошол убакта жанакындай муфтият менен, жанакы диний агенттиктердин ошолордун негизги немелери бар кабыл киргизилген. Эч кандай халал чөйрөсүндө бизнеске балта чаппайт. Анан дагы айтып кетпедиби, араб мамлекеттерине биз бул боюнча муртадан бери ойлоп атабыз. Араб мамлекет сатыш үчүн алар менен келишим кылыш керек. Келишимди мурдагы жылы, 1 жыл мурун Темир Аргынбаевич менен Катарга барып
алып келгенбиз. Катарда ошол жакта бүт чечилген. Жанакы меморандум соглашения о двойном налогообложении, о защите, о принятии технических условий деген меморандум министр менен, министр финансов, министр экономика менен Темир Гымбаевич кол коюп келген. Бул жетиштик. Андан тышкары президентибиз Алмазбек Шаршенович Катарга барып келип, о защите инвестиций деген кол коюп, ушу менен араб мамлекет, эң биринчи Катар мамлекет менен биз азыр иштей баштайбыз, Кудай буйрса. Ошол экспорт, именно экспорт боюнча. Эфирибиз ушуну менен аяктайт. Сиздер Ойордо программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз халал индустриясын кантип жөнгө салабыз, стандарттар кандай болушу керек, сертификаттарды ким бериши керек деген теманы талкууладык. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.